Искусствонун эң эле байыркысы катары окумуштуулар живописти атап келишет. Өз пикирлерин адамдын ар кыл бурчтарынан табылган укмуштуу саймалуу таштар менен бекемдеп да жүрүшөт. Бирок искусствонун дагы бир башка түрү живопистен мурдараак пайда болгон деп болжолдоого болобу? Атап айтканда зергерчилик. Ал анык эмес, бирок ошондой болушу ыктымал да. Анткени адам баласы өзүн кооздоп келген. Андан соң бош олтурган учурунда таш полотнолорго да сүрөт түшүргөндүр. Ракушкалар кызыктуу формадагы же түстөгү майда таштар же болбосо жаныбарлардын сөөктөрү. Азот иштери адам баласы ааламга келгенден тартып ошол материалдардан жасалган буюмдар менен өзүн кооздоого аракет кылган. Баса көзү тирүү кезинде гана эмес, археологдор ар кыл көптөгөн жасалгаларды дал ошол коргондордон табышат. Зергер буюмдарынын эң эле эскилери, мындайча айтканда, таш сандары менен белгиленген буюмдар болжол менен 100-110 миң жылга чейин жетет. Мына ошол миң жылдыктар аралыгында зергерчилик өнөрү өнүгүп келген. Ошентип бүгүнкү күнгө эбегейсиз бийиктиктерди камтуу менен жеткен. Кооздук жасалгаларынын эң мыкты, ийкемдүү жана баалуулары бүгүнкү күнү $100 миллион бааланышы ыктымал жана ар дайым аларга ээ болууга умтулган, далала турган адамдар да бар. Ооба, бүгүнкү күнү зергерчилик өнөрү бул адатта сулуулук, материалдардын баалуулугу жана жасап чыгуудагы татаал техникалар жөнүндө баян. Мааниси экинчи орунга жылып кеткен. Дүйнөлүк масштабта нике шагектери гана өз маанисин сактап калган. Айрым башка маанилери деле сакталып калган, бирок адатта тигил же бул аймактар чектеринде гана. Мисалы, Борбордук Азияда улуттук зер буюмдар кыйла популярдуу. Анан ошол зергер буюмдар сиздер менен үн катпастан эле көп нерсени баяндап бере алат. Мисалы, өзүнүн ээсинин жери, ээсинин үй бүлөдөгү иерархиялык орду же анын жашы жөнүндө. Казактарда зергер буюмдарды ар дайым күнүмдүк турмуштун ажырагыс бөлүгү болуп келген. Зергер өнөрүнүн жасалгалары көбүн эсе ырым салттарында колдонулган. Ал эми эң сүйүктүү материалы биздин өлкөдө байыртадан эле алтын кендери иштелип чыкканына карабастан албетте күмүш болгон. Колуна жүзүк такпаган, билек такпаган айылдын колунан. Эгерде аял киши билегине күмүш билерик, манжасына шакек тагып алып тамак жасаса, анда тамак ден соолукка пайдалуу жана даамдуу болот деп ишенишкен. Биздин казак калкынын шеке буюмдары осы таза күмүштөн жасалат. Бүтүндөй алганда күмүш тазалыктын жана ден соолуктун символу катары эсептелинген. Ошонун өзү күмүштөн жасалган зергер буюмдары абдан кеңири тарап кеткендигинин олуттуу себептеринин бири. Деген түрлөр бар. Алка, Мына ушул металлга түшүрүлгөн символдор, аларга берилген формалар оңтойлуу энергиянын кубаттуулугун күчөткөн. Баалуу таштар тууралуу да дал ошондой деп айтууга болот. Аларды кооздугу жагынан гана эмес, касиеттери жагынан дагы тандашкан. көздөн сактап, белгилик кедергилерди жоюп, жүйкө жүйөсүн тынчтандырып, оорудун алдын алып, ушундай касиеттерге ээ деп. Адам баласы таштын ден соолукка тийгизген таасирин гана эмес, алардын көз тийүү же жаман ойлордон арылуу жагында жардам берген сыяктуу касиеттерине дагы талдоолорду жүргүзүшкөн. Шеке буюмдарды тагып жүргөн гой. Биздин улуу талаадагы алгачкы кесипкөй зергер буюмдары болжол менен 4000 жыл мурун пайда болгон деп эсептелет. Кесипкөйлүк деген сөздүн алдында олуттуу маани жатат. Ага буюмдун эң сонун кооздук касиетине ээ болгондугу гана эмес, зергерлер өз өнөрүн бышыктап, өркүндөтүп, муундан муунга өткөрүп келишкендигинде камтылган. Албетте ал иши да майнаптуу болгон. Бүгүнкү күндө Казакстандын аймагы дүйнөлүк зергерчилик өнөрүнүн өнүгүүсүндөгү тарыхый жайлардын бири болуп эсептелет. Өзгөчө көчмөн жаныбарлардын кайталангыс стили менен дүйнөнү тага салган иштин баары эле маңызында камтылган эмес. Зооморфтук ыргактар дүйнөнүн бардык жеринде эле колдонулган. Татаал, ыкмалары укмуштуу болгон. Зер буюмдар көбүн эсе өтө кичинекей, бирок фактуралуу жасалып, жаныбарлардын металл денелери адатта көлөмдүү, бирок ошол эле учурда укмуштуудай жылмакай болгон.
аалам мейкиндигинде жаныбар стили менен туруктуу байланышты алтын адамдар деп аталгандар менен тыгыз байланыштырып келет. Алар Казакстандын ар башка бурчунан ар кыл мезгилдеги байыркы бейиттерден табылган. Көбүнчө алар мартабалуу адамдардын бейиттери, жоокерлер көмүлгөн жерлер болушу мүмкүн. Мына ошондой ар бир жоокердин өлгөндөн кийинки толук соот кийимдери 4-5 миңге жакын алтын буюмдар менен кооздолгон. Алтын жоокердин образы бүгүнкү күндө казактар үчүн абдан олуттуу тарыхый мааниге ээ болгондуктан ал учурда Казакстандын көз карандысыздыгынын символу болуп саналып калган. Казакстанга деген көз караш азыркы таңда Алтын адамдын ачылышы белгилүү казак археологу Кемел Акишевдин жетекчилиги астында ишке ашырылган. Казакстан алтын адамдар мекени деп те айтсак болот. Казакстанды өзүн алтын адамдардын мекени деп адилеттүү атоого болот. Анткени ысык, талды, элек сазы арал дөбөдө гана эмес, башка аймактарда дагы казуу иштери жүрүп жатканда теориялык жактан да ушундай табылгалар чыгышы ыктымал. Айрым коргондор тонолуп кеткен, бирок биздин заманга чейин сакталуу түрдө жеткендер дагы бар. Балким коргондор тонолуп кетпегенде бизде 8 эмес 80 алтын адам болмок. 86 адам болор эмеди. Бирок бүгүнкү жагдай кандай? Дүйнөлүк зергерчилик өнөрү кайсыл тарыхый этапта турат? Ал концептуалдык эксперименттердин дооруна кирген сыяктуу. Анан дагы 50 жыл мурун зер чеберлери чыгармачыл ой чабыттарынын чектерин кеңейтип, кымбат баалуу таштардын жана металлдарды артынан сая түшүүнү токтотушту. Өзүн жана көз карашын эң эле жөнөкөй жана жеткиликтүү материалдарда көрсөтө алууга болот деп чечишти. Иш алып барууда баардык нерсе колдонсо болот. Пластик, фольга, зым, полиэтилен жана кир жуучу машинанын же транспорттун тетиктерин дагы. Көптөгөн чеберлер эң негизгиси материал эмес, демирге деп эсептешет. Мне запомнилось человеческий... Менин эсимде адамдын организми калды. Ал жакта табарсык, жүрөк, өпкө, карын, сан, анан ал жакта экинчи жүрөк дагы бар экен. Бедро, желудок, там второе сердце есть. Астанада концептуалдуу зер буюмдардын көргөзмөсүнө эл көп чогулду. Борбор калаанын маданий жашоосу үчүн ал жаңы бир нерсе болду. Демек, олуттуу эмоцияларды жаратты. На нашей выставке представлено 35 художников. Ооба, биздин көргөзмөдө дүйнөнүн 7 өлкөсүнөн 35 сүрөтчү коюлган. Демек, көргөзмө кыйла эле чоң. Эл аралык көргөзмө, 7 өлкө, 130дан ашык эмгек. Ооба, сүрөтчүлөр чындыгында ар башкача. Иштери дагы ар башка техникада аткарылган. Эгерде байкаган болсоңуздар, ар башка материалдар менен иштешкен. Мисалы, шампунь бөтөлкөлөрүнөн тартып силикондон жасалган желинге чейин. Билесизби, чындыгында зергерчиликте салттуу эмес материалдарды колдонуу бул көптөн бери келе жаткан көрүнүш. Бул тенденция Европада 70-80 жылдардан тартып эле пайда болгон. Казакстанда биз ал тууралуу жаңыдан эле сөз кыла баштадык. Бирок бизде эбегейсиз зор потенциал бар экенине жана ушул багытты караштырып, ал тарапта иш алып барууга умтулган сүрөтчүлөрүбүз дагы көп деп ишенем. Которые сейчас могут увидеть, познакомиться и начать работать тоже в этом направлении. Бөтөнчө аталган көргөзмөгө 130га жакын экспонат коюлган. Анан дагы экспонаттардын дээрлик көпчүлүгү ар бир көрүүчүнү өзүнүн жекече ой жүгүртүүсүнө алып келип кириптер кыла алат. Мына бул брош. Эмне себептен желин имплантынан жасалган? Анан дагы ошол имплантты курчап турган металл алакандар эмнени түшүндүрөт? Ой чабыттар болушу ыктымал, бирок белгилүү болгондой автор өзүнүн ушул чыгармасы аркылуу аялдардын укуктарын колдоо жана аларды ар тараптан колдоого алууга үндөгөн экен. Эми дагы бир автор метте термиттер тешип салган жыгачтан зер буюмдарын жасоодо адам баласын табият менен ширелиште жашоого чакырган. Мага абдан жакты. Сүрөтчүлөр ширелештирип аткарып чыккан ар бир буюмдун артында терең маани жатканы жакты. Дегенде ошол жерде туруп бул эмнени түшүндүрөт деп ойлойсуң. Андан соң таржымалына кайрылып, атап айтканда деп ойго батасың. Бир жерде айкын, бир жерде андай эмес. Мага ушул сындуу көргөзмөлөргө барган жагат, жакшы көрөм. Анткени өзүм чыгармачыл адаммын. Башка чыгармачыл адамдардын көз караштары, алар өз демилгесин кандай нукта сунуштай алгандыгы ар дайым кызык болуп келген.
Менин атым Аблай Мурашбеков. Мен скульптормун. Ооба, бул мен аткарган чыгармалар. Бул атайын көргөзмө үчүн жасалган индустриалдык трофейлер түрмөгүнөн 3 шлем жасап чыктым. Дал эксперименттер темасында, эркин ой жүгүртүү темасында. Мен бул жердеги бардык катышуучулар сыяктуу эле пластикти, экичилик материалды бүтүндөй алганда металлды колдонуу менен аткарган анча чоң эмес экспериментим. Бүтүндөй көргөзмөнүн негизги концепциясы бул эксперименттер. Ал кадимки эле нерселерге жаңы көз караш. Мен да өзүмдүн бир нерсемди жасагым келген. 3 шлем. Көрүүчү эмне үчүн трофейлер деп ойлонушу үчүн, ал кандайдыр бир жол менен адам өлтүрүү же бардыгына зыян келтирүү деген менен байланышканбы? Мен дагы материал менен көрсөтүүдөмүн. Ал экинчилик материал экенин жана мен жаныбарларды көчүрүп алганым менен көрсөтүп жатам. Башкача айтканда, бул 3 жаныбар: бугу, аркар жана сайгак. Анын баарына биз кандайча таасир этебиз? Жалпысынан алганда кесепеттери кандай? Анан дагы адам баласы баары бир аларды колдоно алгандыгын белгилеп, ооба, тикелей маанисинде бул башка кийүүгө боло турган шлемдер. Ну и то, что человек все равно может это все использовать, в буквальном смысле, это шлемы, которые можно одеть на голову. Казак авторлорунун аткарган иштери дегингиси эле аз коюлду. Көргөзмөнүн уюштуруучулары белгилегендей, ата мекендик зергерлер дагы эле бардык зергердик өнөрдүн калыптарын бузуп чыгып, анын стереотиптерин тайманбастан талкалап чыгуу жагында жакында гана иш алып бара башташкан. Бирок бул жүрүм нукка салына баштагандыгы калетсиз. Сиягы көрүүчү ага көз салып гана туруусу керектей. В целом, Бүтүндөй алганда жаштардын атынан айткыбыз келгени, эксперименттердин көбүрөөк болушун каалайт элек. Ал канчалык күнүмдүк угулбасын, бирок алар азырынча жетишсиз болууда. Мен өзүм дагы ар кандай өңүттөн көрсөткүм келет. Башкача айтканда, көрүүчүлөр менен көбүрөөк катышта болууну каалайм. Чынында мен бул шлемдерди көрүүчүлөр кийип көрүүсүн дагы каалап турам. Аларды кийгенге болот. Башкача айтканда, интерактив көбүрөөк болсо, мен абдан каалап турам. вот, очень бы этого хотелось бы. Көргөзмөнүн кураторунун бири Жанна Асанова ишти аткарып чыгуунун татаалдыктары тууралуу сөз кылды. Зер буюмдар көбүн эсе уникалдуу жана кичинекей буюмдар болуп саналат. Ошонун өзү аларды көргөзмө залында акылга сыярлык кылып жайгаштыруу жагында оорчулуктарды жаратат. Ал эми жасалга кооздуктары концептуалдуу болгон учурда, башкача айтканда, адаттан тышкары жана бири-биринен такыр эле айырмаланып турганда, алдыга койгон милдет дагы бир топ татаалдашат. Көргөзмөнүн уюштуруучулары ошол милдетти ишке ашыра алышабы? Оңтойлуу айта турган болсок, көрүүчүнүн көз карашында ал анчейин деле маанилүү эмес. Иш чарага келген меймандар эч күтүлбөгөн чыгармачылык менен жакындан таанышып, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген укмуштуудай адамдардын эмгегин бир жерден көрүүгө мүмкүнчүлүк алганы алда канча баалуу болду. Сүрөтчүлөр чынында эле дүйнөнүн ар кыл булуң бурчунан чогулган. Бизде көптөгөн өлкөлөрдөн өкүлдөр бар. Мына ошол сүрөтчүлөр дүйнөнүн бардык белгилүү галереяларында жигердүү көргөзмөлөрдү өткөрүп келишет. Бизде мына бул артыбызда турган сүрөтчү, бул Тед Наутен. Ал өз кезегинде Голландия ханышасы Максима үчүн таажынын дизайнын жасап чыккан. Ал дүйнө жүзүнө белгилүү болгон сүрөтчү. Анын аткарган иштерин дүйнө жүзүндөгү бардык атактуу галереялардан көрүүгө болот. Мындан тышкары өздөрүн жаңы гана көрсөтө баштаган сүрөтчүлөр коңшулаштырышат. Анын ичинде биздин Казакстандын сүрөтчүлөрү дагы бар. Биринчи тажрыйба ала баштагандар. Ошол дагы бизди абдан кубандырат. Ооба, мен дагы өз чыгармаларымды койгом. Мен сүрөтчү катары дагы, куратор катары дагы чыгып жатам. Бул жакта мен аткарган 2 иш турат. Экөө тең апсайкл техникасын колдонуу менен аткарылган. Ошондой эле салттуу эмес материалдар темасында дагы бар. Чындыгында мен зергерчилик менен алектенип келе жатканыма көп болду. Бирок концептуалдык зер буюмдары менен анчалык көп боло элек. Ошентсе да мен үчүн ал тема абдан кызыктуу. Башкача айтканда, зергер буюмдардын жардамы менен өзүңдүн кайсыл бир көз карашыңды, кандайдыр бир билдирүүнү же мессенжиңди билдире ала тургандыгыңды баамдаганыңда зер буюмдардын жардамы менен гана. Мага ал абдан кызыктуу сезилди. Ошондуктан мен аны сынап көрүүнү чечтим. Концептуалдуу зергерчилик өнөрү салыштырмалуу алганда жаш, бирок тынымсыз өнүгүп келе жаткан кубулуш. Азыркы учурда концептке басым жасап жатышкан чеберлер катары толукталып жаткан кези сыяктуу эле. Азырынча кыйла эпатаждуу зергерчилик аракетин жактырган күйөрмандардын да саны өсүп келе жатат.
Менин оюмча өзгөчө биринчи кезекте эң башкысы болуп ушул багытты концептуалдуу жана зергер өнөрдүн ушул багыттарын популярдаштыруу, адамдарды ушул багыт менен тааныштыруу саналат. Эгерде сиз ушул көргөзмөдөн бир нерсени эстеп калган болсоңуз, эгерде сизди чындап эле бир нерсе кызыктырган болсо, анда көргөзмө өтөөсүнө жетти деп ойлойм. Демек ал сиздин жан дүйнөңүздө орун таап алды. Андыктан ал дал ошондой иш алып барышы керек демекчимин.